Анипа Кулбачаева бүгүнкү көргөзмөгө курактан жасалган сумкаларды алып келген. Өзгөчө идея менен тигилген сумкалар болгондуктан кызыгып сурап, ал тургай сатып алгандар дагы болууда. Негизинен Анипа Кулбачаевага курактан сумка тигүү идеясы көргөзмөгө чыгаар алдында эле келген. Үйүндөгү ар кандай курактардан кесиндилерин топтоп, сумка жасауну туура көргөн. Сумка жасоо идеясы жаңы эле пайда болду. Мен буга чейин төшөктөрдү курап жүрөм. Анан ушул курактардын баарын курап даяр болчу меники. Төшөк кылсамбы, жашыкча кылсамбы деп ойлонуп жүргөм. Анан көргөзмө дегенен ойлондум, төшөктү менден жакшы курагандар бар. Ошолор апарат. Мен ушу сумка жасайын деп анан идея келди дагы, анан эң биринчи өзүмө жасадым. Практичный жууп эле пайдалана бересиң. Анан элге жагып баштады, заказдар түшүп баштагандан кийин анан калган сумкаларды чекесинен мындай башкачараак кылып тигип баштадым да. Устат шакирт кол өнөрчүлөрдүн көргөзмөсүнүн башкы максаты кийинки өсүп келе жаткан муунга куракчылык өнөрдү калтыруу. Мындан улам бүгүнкү көргөзмөдө апалардын курак куроо боюнча атайын мастер-класстары дагы көрсөтүлдү. Бул каттама курак, муну азыр жаштарда курап калышты. Азыркы бул каттама куракты ар түрлүү кылып кураса болот экен да. Анан ар кандай формада кылып курап, муну жазыкча кылып да курайбыз, төшөк кылып курайбыз, кийиз, пано да жасап атат. Келиндерибизге үйрөтсөк, келин кыздарыбызга үйрөтсөк, аны ушу биздин курактарыбыз унутта калбаса деген оюбуз бар да. Кылымдарды карытып келген кыргыз курагы замандын өнүгүүсүнө жараша ар кандай болуп өзгөрө баштаган. Сыйнат Алиева апа кармап турган бул жер төшөктө 10дон ашуун курактын түрлөрү бар. Бир эле жер төшөк, ичине мына курак менен жасалган, ичине көп түрлүү курактын камтыган. Но мисалы берде бул каттама курак, берде тумарчасы менен болуптур, бул кыялдануу, оюн менен жасалыптыр. Бул болсо улуу кишилер айтышып атат, жана жол экен. Дайыма ак жол болсун деп, эч кандай тоскоолдуксуз болсун деп ак кара менен эметип айкалыштырып куралган курак экен. Сантиметрлерин дагы ашыкча кылбай, бир өтө кылдат, муда куралган курак экен. Каттама курак бар, каркыра курак бар, жылдызча курактар бар, бул асманды элестеткен. Бул курактын мааниси калган материалдардан, анан кийин мындай жаратылыштын бир нерселерин алган курак болгон ата-энелерибиз, апаларыбыз жасаган курактарда. Мен оюмда ошол каттама куракты эң курактын башчысы деп эсептеймин. Кол өнөрчүлөрдүн көргөзмөсүнө Кыргыз Республикасынын президентинин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Кыялжан Узакова катышып, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун алгачкы жарлыктарынын бири дагы Кыргыздын улуттук баалуулуктарын сактап калуу, аны келечекке жеткирүүгө багытталганын, бүгүнкү иш-чара ошол жарлыктын алкагында өткөрүлүп жаткандыгын белгиледи. Улуттук маданиятыбызды көтөрүү, кол өнөрчүлүктү да өркүндөтүү ошонун алкагында жүргүзүлүп жаткан иштердин жакшы үлгүсү деп эсептейм. Анткени мына Талас айымдары демилге көтөрүп, 2 айдан бери ушундай устат шакирт кол өнөрчүлөрүнүн көргөзмөлөрү өткөрүлүп жатат. Бул негизи жакшы саамалык болуп атат. Мындан кийин дагы кийизди иштөө боюнча да, башка нерселер боюнча да атайын каралып жатат. Үй турмушунда керектелүүчү баягы буюмдарды жасоо бул биздин элибиздин мындай көрөңгөсү, ошол апаларыбыздын устачылыгы, устугу, ушунун баардыгы биздин кыргыз элинин негизи маданияты, түпкүлүгү аябай терең экенин дагы бир баамдайт да, далилдейт. Талас облусундагы ардактуу эс алуудагы чыгармачыл жана кол өнөрчүл апалардан турган Талас айымдары коомдук уюмун жетектеп келген Махабат Акмат кызы кол өнөрчүлөрдүн көргөзмөсүн экинчи ирет өткөрүп жатат. Кыргыз курагы сабырдуулукка чакырып, өнөрдү аздектеген уздар темасында болуп атат бүгүнкү көргөзмөбүз. Бүгүнкү көргөзмөгө бүт Талас областы боюнча курак кармаган апалардын баары келишти да. Өздөрүнүн буюмдарын баарын илип ушул жерде буюмдарын көрсөтүшүп атат. Биздин максат негизи кол өнөрчүлүктү өнүктүрүү, муунга өткөрүп берүү, муунга өткөрүүнү үзгүлтүккө учуратпоо. Анан кийин ушул кол өнөрчүлүктүн түрлөрү бар да. Ошо ар бир түрү боюнча өнүктүрүү аларды, азыркы современный деп атпайлы, азыр мезгилге карата ошо мезгилдештирүү, унутта калган эски курактарды алып чыгуу. Устат шакирт кол өнөрчүлөрдүн көргөзмөсү 19-20 апрель күндөрү Талас шаарындагы Атай Огонбаев атындагы балдардын музыкалык мектебинде өтөт.
Айжамал Байырбек кызы, Кайнар Ормонов, Тилек Жоламанов, Талас шары.